Кутмандуу күнүңүздөр менен түшкү саат 1 алынган жаңылыктардын топтому менен тааныштырууну баштайбыз. Москва шаарында Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташтары укук коргоо органдары тарабынан кармалган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Россиянын ички иштер органдарынын маалыматы боюнча 18 ноябрда партиянын ондогон тарапташтары партиянын атрибуттары менен жөө жүрүш уюштуруп, саясий урандарды кыйкырып, коомдук тартипти бузушкан. Ошондой эле алар жолдун жээгинде транспорт каражаттарынын жүрүшүнө тоскоолдук жаратканына байланыштуу Москванын тургундары тиешелүү чараларды көрүү үчүн Россиянын укук коргоо органдарына бир нече кайрылууларды жолдошкон. Аталган факты боюнча акциянын уюштуруучусу Бекиевке карата Москва шаарынын Збивлово районуна боюнча бөлүмү тарабынан административдик материал түзүлгөн. Ал 15 күнгө камакка алынган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. 21 ноябрь бүткүл дүйнөлүк жол кырсыгынан каза болгондорду эскерүү күнү. Соңку жылдары өлкө аймагында авто кырсыктан каза болгондордун саны кескин өскөн. Буга байланыштуу Ош облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери маркумдарды эскерүү зыйнатын уюштурду. Ага Бишкек Ош каттамындагы айылдардын башчылары, имамдар жана өспүрүм инспекторлор катышты. Жол кырсыгынан каза болгондордун арбагына багышталып Куран окулуп, 1 мүнөттүк эскерүү кечеси өттү. Өспүрүм жаш инспекторлор негизги каттамдагы айдоочуларга атайын баракчаларды таратып, жол эрежесин сактоо өмүр менен бир экендигин түшүндүрдү. Эскерүү кечесинин соңунда автожолго кан чыгарылып, сый тамак уюштурулду. Жыл башынан бери өлкө аймагында 5437 жол кырсыгы катталып, 587 жаран көз жумган. Бул көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 29%га өскөн. Оор жол кырсыгынын келип чыгуусу айдоочулар эрежени эске албай, спирт ичимдигин ичкендиги негизги себеп болууда. Катталып аткан жол транспорт кырсыктарына биз ар дайым талдоо жүргүзөбүз. Биринчиси да бул биздики карама каршы тилкеге чыгуу. Себеби жарандар азыр өзүңүздөр билесиздер, барды кандайдыр бир шашылыш ушундай жөө жүргөн жок. Ушу карама каршы тилкеге чыккандын кесепетинен көп жол транспорт кырсыгы катталат. Экинчиси ылдамдыкты ашырган. Үчүнчүсү ошол спирт ичимдигин ичип алып ролго отурган. Анан эми калгандагы майда чүйдө немелер бар. Эми алар мисалы тоскоолдукту койдуруп, ал деле ошол айдоочунун өзүнүн милдетине кайдыгер мамиле деп эсептейм да. Кыргызстанда биринчи жолу 150 баш болгон чоң боз үй жасалды. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине жаңы рекорд жараткан уста ишкер Төлөсүн Бектемиров билдирип, видеосу менен бөлүштү. Анын айтымында буга чейин өлкөдө мындай чоң боз үй жасала элек болчу. Диаметри 15 метрди түзөт. Бул боз үйдү австриялык ишкер жасаган. Буга чейин ал Кыргызстанга турист катары келип, боз үйдү көрүп жактырып, анан буйрутма берген. Бирок ал адамдын өтүнүчү менен 150 баш 24 канат боз үйдүн жыгач ташын эле жасадык. Ал эми кийиз башка кооздуктарына буйрутма берген эмес. Ушул жумушу болжол менен $9000 айланды. Эми боз үйдү Австралияга жөнөтөбүз, деди ал. Эң чоң боз үй Кызыл Туу айылында жасалып, крандын жардамы менен тигилгенин кошумчалады. Бүгүн 22 ноябрга карата өлкөдө коронавирустагы 51 адамды аныкталды. Бул тууралуу республикалык штаб билдирет. Маалыматка ылайык анын ичинен Бишкек шаарында 29, Чүй облусунда 1, Талас облусунда 2, Ысык Көл облусунда 10, Жалал Абад облусунда 2, Баткенде 7 адамдан илет жаңы табылды. Ал эми бир суткада 57 адам илдеттен сакайып чыгып, эмдөө албагандар арасында 4 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 483 бейтап, амбулатордук түрдө 641 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 182.884 адам коронавирус жуктурган, алардын ичинен 177.499 киши айыгып чыкса, 2727 адам каза болду. Өлкөдө акыркы суткада COVID-19 коронавирустук инфекциясына каршы 1476 адам эмдөөдөн өттү. Бул тууралуу республикалык штаб билдирет. Маалыматка ылайык анын ичинен 712 адам вакцинанын биринчи дозасын, 764 жаран экинчи дозасын алды. Өлкө боюнча 1.071.264 адам вакцинанын биринчи компоненти менен, ал эми 851.905 жаран экинчи компоненти менен эмделди.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бул сааттарга алынган кабарлардын топтому менен тааныштыңыздар. Алдыда бүгүнкү күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат бар. Биз сиздер менен саат 4-тө жолугабыз. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.